Hey dear English learners, welcome to another class, and today we're going to continue with present perfect and talk about two words that are used in perfect tense, which are already and yet. Саламатсыздар урматтуу англис тилин үйрөнүүчүлөрү. Бүгүнкү сабакта биз present perfect темасын улантууда already жана yet'ти талкуулап өтөбүз. So, already бул уже деген, yet бул өткөн сабакта айтып кеттим, али дегенди билдирет. So, let's begin with already. Бир нерсе уже бүткөнүн билдиргени already болот. Мисал үчүн, бул мисалда карап көрсөк, do your homework. I've already done it. Үй тапшырмаңды кыл. Mesela, мен уже кылдым. I've already done it. Бир нерсе кылынды да. То есть уже кылып койдум деген ойду ошол already менен беребиз. Have менен past participle'дун ортосуна коюлат, already. So, now yet. Yet is used when something that is expected to be done is not done yet. То есть бир нерсе бул yet'ти качан колдонобуз? Бир нерсе кылынууга күтүлгөн болсо, мисал үчүн бир нерсе болуш керек, бирок боло элек али деген ойду ошол yet менен берилебиз. Мисал үчүн, have you found your passport yet? Паспортуңду али таба элексиңби? Деген котормосу ушундай болот да, мааниси. То есть табылыш керек да, ошол паспортчу. Ошондуктан табыла элекпи али дегенди ошол yet менен беребиз. Бул жерде ар кандай ситуацияларда колдонуш мүмкүн. Мисал үчүн, сиз бир кесиптешиңиз менен обед кылышыңыз керек, бул уже күтүлүү, кылынууга күтүлүүчү нерсе да, то есть боло турган, expected деп коет, ожидаемый нерсе. So, мисал үчүн сиз сурап атасыз, тамактана элексиңби? Али тамактана элексиңби? Have you had lunch yet? Have you had lunch yet? Да? Have lunch'тын past participle уже had lunch болот, могул жерге түшөт. So, have you had lunch yet? Okay, анан бул суроо сүйлөм болуп атат, суроо сүйлөмү. Ошол эле али терс сүйлөмдө колдонулат, present perfect'те мисал үчүн. It's 10, but dad hasn't come home yet. Да? 10 болду, бирок атам дагы эле келе элек. Али келе элек, То есть али келе элек. Дагы эле эмес, али. So, мисал үчүн, it's 9, but it hasn't got dark yet. Десе да болот. Саат 9 болду, бирок кеч кире элек. Ушундай учурларда колдонулат. То есть something that is expected to happen. Бир нерсе болуш керек, бирок боло элек али ошол учурларда. Мисал үчүн сиздер бир самолет күтүп отурасыздар, задержка болуп атат, бирок ал келиш керек да. Мисал үчүн 5 болду, али келе элек. It's 5 o'clock, but the plane hasn't arrived yet. The plane hasn't arrived yet. Болбосо meeting is supposed to start at 9. Жолугушуу 9-да башталыш керек, but it hasn't started yet. Бирок али баштала элек. So these are already and yet.